Саламатсыздар туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 2023-жыл 17-май. Сокулуктан бири сатылаптыр. Биринчилерден болуп келе жолун түшүндүрсөм, мен турган жер Фрунзе чоң трасса. Фрунзе чоң трассадан Кайназаров көчөсүнө кирип кетесиздер. Ориентир Сейил ресторан. Кайназар көчөсүнө кирип кетесиздер. Кайназар көчөсүнө киргенде биринчи эмес, экинчи көчө оңго. Интернациональный көчөсү. Анда эмесе мен үйгө карай сапар алайын. Бул видеону акырына чейин көрүп, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуздар. Мынакей туугандар, жол үчүн туруп келгенче сатылуучу үйүбүзгө да келип калдык. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Интернациональный 7-даректе жайгашкан. Түштүк чегарасы. Уписка блок бүткөн жерден өзү билип турат. Так, бул жагы столбага чейин. Эле үйдүн коросун көрсөтсөм. Мынакей. Жердин аянты 9 соток. Үй 10/10. Документтер боюнча баары толук. Суу, свет бар. Бул жагы көмүркана экен туугандар. Так, алма, алча, өрүк, ар кандай көчөттөр бар экен. Клубника. Бул жагы үйдүн көчө тарабын. Бакта деле көчөттөр. Үй толтурда кирпич менен салынган. Бийик фундамент. Үйдүн айланасы песка блок менен курчалыптыр. Так, бул жагы клубникалар тигилген экен. Бул үйдүн коросу. Полный стяжка алыныптыр. Бул үйдүн ээси бул жакта өзү негизи временка жасайын деген экен. Так, бул сырт жерден чыккан суу үйгө карай. Мотор менен. Бул жагы гараж. Бул жагы ажаткана. Үйдүн көрүнүшүн караңыздарчы. Кандай сонун, ар кандай көчөттөр менен мунасага природа. Ай, селкинчек. Анда эмесе. Так, бул түштүк тарабы, түндүк тарабына тартып коеюн. Үй 10/10. Ай, 10/10. 11/10. Бул жагында деле кеңири место бар экен. Летний ашкана в данный момент. Анда эмесе мен үйдүн ичин көрсөтөйүн туугандар. Үйдүн коросу көрдүңүздөр да кандай сонун. Ар кандай көчөттөр менен тигилген. Киргенде эле жээктеринде ар кандай гүлдөр. Анда эмесе үйдүн ичин да ошондой деп ойлойм. Так, киргениңиздер эле бул прихожкасы. Бул жагы коридор. Бул жактан ар кайсы бөлмөгө кирип кете аласыздар. Киргенде эле сол жагына кирсеңиздер, бул жак душевой, полы кафель, канализация, септик. И бул ток менен жана отун менен иштеген печка. Так, түз эле оң жагына кирсеңиздер, бул жагы кухня. Суу, свет бар. Neyse, bul jagына кирсеңиздер.
Бұл жағы детский бөлмесі. Так, бұл жағы спальня екен. Так, бұл жағы зал. Үч плиткалар қойылған екен. Бұл жағы дағы бір спальня. Çalып сөйлесіп көріңіздер туғандар. Бағасы $65,000 дейді. Анда мен сіздермен қоштасам. Бұл видеоға лайк басып жана достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мага жана үй иесине чоң жардам берген болосуздар. Саламатта калыңыздар.